Баткенде ишкерлерди колдоо, алардын ишкердигин өнүктүрүү үчүн жагымдуу шарттарды түзүү, инвестициялык климатты жакшыртуу, көйгөйлүү маселелерин талкуулоо максатында жолугушуу болуп өттү. Жыйынга Баткен районунун акими Учкунбек Жорубаев, Баткен районунун өнүктүрүү фондунун башчысы Авазхан Чотбаев, райондун аймагындагы жеке ишкерлик жүргүзүп келген ишкерлер, тиешелүү мекеме ишканалардын жетекчилери, банк өкүлдөрү катышты. Анда ишкерлерге Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыктарынын аткарылышы боюнча ишкерлердин укуктарын коргоо жана ишкердик субъекттерине текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө мыйзамдары боюнча кеңири маалымат берилип, жеке ишкерлерге түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Ошондой эле район акими жеке ишкерлерге Өзбек Республикасынын Фергана облусунун Риштан районуна барып, мисте өндүрүү, кол өнөрчүлүк, чоподон түрдүү буюмдарды, идиштерди жасоо, дыйканчылык боюнча да биргелешкен аракеттерди көрүү жана башка түрдүү ишкердик боюнча тажрыйба алмашууга кызыккан ишкерлерди чакырып, эки тараптуу иштешүүгө чакырып өттү. Жыйындын жүрүшүндө түрдүү жеке ишкердик кылган ишкерлер учурдан пайдаланып, ишкердик жүргүзүүдөгү мыйзамдуулуктар туурасында суроолорун беришип, өкүлдөр тарабынан маалымат ала алышты. Жолугушуунун негизги максаты ишкердүүлүктү алдыга жүргүзүү жана жаңы долбоор баштагандарга колдоо көрсөтүү. Өзбекстан менен биргеликтеги ишкерлер менен биргеликтеги ишканаларды ачуу жана багбанчылык агро кластерди өнүктүрүүнүн үстүндөгү сунуштарды биз бердик. Биз жакынкы күндөрү атайын ушул Баткен районубуздун аймагынан ишкерлердин жана багбандардан турган топту жыйнап туруп, кызыккан ишкерлерди топтоп туруп, кызыккан тараптарды топтоп туруп, ошол Өзбекстанга алып барып, биз өткөнкү өзүбүздүн расмий жумуш сапарыбызда болуп көрүп келгенбиз. Кызыгуулар арткан жана ал жактан дагы бизге бир топ сунуштар айтылган. Жер климаттык шартыбызга байланыштуу баягы бадам, мисте көчөттөрүн өндүрүү боюнча берип жаткан кеп кеңеши жана алар менен тажрыйба алмашууну сунуштап жатышы мен үчүн жакшы пикир калтырып, жана бул тажрыйба алмашууга өбөлгө түзүп жатат деп ойлойм. Анткени биздин Кара Булак айыл өкмөтүнүн аймагында эле бир канчалаган кайрак суусуз жерлер бар. Ал жерлерге ушул көчөттөрдү өстүрө турган болсок, биздин экономикабыз көтөрүлүп, анан биздин мисалы үчүн мен жеке ишкерлигимде бала арларына дагы ошол көчөттөр гүлдөгөн мезгилде азык болот деп ойлойм. Андан тышкары элибизди жумуш менен камсыз кылабыз. Экологияга дагы, экономикага дагы чоң салым кошот.